Сузактын Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу Димитровка айылындагы үлүш жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен. Тасмадагы 43-контур кезинде жергиликтүүлөргө социалдык объект салууга калтырылган. Бүгүнкү күндө бул жайлар жеке тараптарга сатылып, турак жайлар салынууда. Айыл депутаты Майрамкан Алтыбаева ага азыркы айыл өкмөттү күнөөлөп жатат. Президенттин приказы чыккандан кийин уже мынау бетон неме шагылдарды тездетип түшүрүп беришкен. Бул жерде эч кандай социалдык объектиге жер калган жок да. Карасаң, ФАПтын жери да жок, мектептин жери да жок, садиктин жери да жок. Аны каяка кетиришти? Бул жерге кимдин чөнтөгүнө кетти бул акчалар? Кимге сатып ийди? Эмне себептен поливной жерлерди баягыдай мындай турак жай салганга чекке деп сатканга мүмкүн эмес болгон жерлердин бардыгын мындай алып өз билемчилик кылып сатып атат. Бирок биздин айыл өкмөтүнүн башчысы, Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Самидинов Нурбек буну кайдыгерлик менен көрмөксөн болуп отурат да. Мына азыр айыл өкмөт башчы буга тике жооп бериш керек. Айрылыктар келет, ошо чек берели, ошо чегибиз жок, кыйналып кеттик десе, чек жок дейт. Мен 4 жыл иштейттим бул өкмөт менен. Чек жок, вообще чек жок дейт эле да, ошондой айтып келет айтсам. Мына чек бар экен го, мына. Таба тургандара тагып берип, бүтүрө тургандарды бүтүрүп эле берип таштаптыр. Мына азыр өз көзүм менен көрүп алып, мен таң калып атам. Жоксо мындай эле жакынакай эле бедеседе экен жери болчу. Азыр көрүп шагыл төгүлүп, даже үйлөр курулуп кетти. Ал эми бул 2 кабаттуу үй Ташбулак айыл өкмөтүндө көп жылдан бери иштеген Роза Аманкуловага тиешелүү. Алда ушул эле айылдагы 49-контурдагы үлүш жерге үй салган. Мунун мыйзамсыздыгын айткан Жолдошбай Эргешев ушунун айынан жумуштан бошотулдум дейт. Ташбулак айыл өкмөтүнүн мурун главный бухгалтер Аманкулова Розага тиешелүү. Ошо баласына каттаткан экен. Азыркы учурда орун басар болуп калган, сан өзгөрүп, сума өзгөргөн жок. Мыйзамсыз алган жер, бул трансферден чыккан жерлерден бул мыйзамсыз өкмөткө билдирбей, өзүнчө токтом чыгарып, өзүнчө жеке пикирим. Элге бир карапайым эл бир чекке жетпей атса, ошо бухгалтер бухгалтер Аманкулова Роза 2 чекти алып, сарай салып, ушум боюнча Өзбекстандан мал алып келип иштетип, бука батырып мукамын. Мыйзамсыз болгон нерсе. Токтомдорду ошол негизи мен сын пикир аттым буларга. Кылып аткан бюджетке кол салган боюнча, бул иш боюнча айттым, ошо сын пикир айткан үчүн мен негизи иштен бошотуп койдум. Жогорудагы маалыматтарды тактоо үчүн Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбек Самидиновго кайрылдык. Ал 43-49-контурлар эски жетекчилердин тушунда сатылганын, ушул тапта сот иштери жүрүп жатканын белгиледи. Кече күнү эле шайлоо боюнча соттошуп келдик, көрүп атасыздар. Азыр эми өзүлөрү кылган нерсени мага жаап атышат. Менин маалымда мен 2017 жылдан бери иштейм, январь айынан бери. Бирок мен эч кандай менин колум менен эч кандай эч жерге буйрук чыгарган жокмун. Бул эми булардын айтканы карандай калп. Азыркы күндө булар дагы Сузак райондук сотунда болуп аткан, негедир токтоп калды булардын соту болуп атат. Бул жерде 9 адам жооп берип атат. Мыйзам чегинде Госрегистрдин кызматкерлери, архитектураныкы, анан мурдагы айыл өкмөт башчылары жооп берип атат. Жер адисиз биздин Ташбулак айыл өкмөтүндө мурунку иштеген. Ташбулак айыл өкмөтүндө 22.500 ашык адам жашайт. Алардын ичинен турак жай куруу үчүн жер сурап, 4000 жаран арыз менен кайрылган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.